Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз тили сабагынан аманчылыкта көрүп турганымдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабактын темасы этиштин сөз түркүмү катары мүнөздөмөсү. Сабагыбыздын максаты этиш сөз түркүмүнүн лексикалык, морфологиялык белгиси, синтаксистик кызматы, этиштин түрлөрүн өз алдынча ажырата билүү жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу, көрсөткүчтөр. Жогорудагы максаттар ишке ашат эгерде этиштин лексикалык белгисин, морфологиялык белгисин аныктай алсаңар, этиштин синтаксистик кызматын талдай алсаңар, этиштин түрлөрүн ажырата алсаңар, берилген тапшырмаларды так туура аткара алсаңар. Күтүлүүчү натыйжа: этиш сөз түркүмүнүн түрлөрүн, лексикалык, морфологиялык белгисин жана синтаксистик кызматын талдай алышат. Баалоонун чен өлчөмдөрү: эгерде көрсөткүчтөгү шарттардын баарына жетише алсаңар 5 деген баа, көрсөткүчтөгү шарттардын 3/4 аткарылса 4 деген баа, көрсөткүчтөгү шарттарды жарым-жартылай аткара алсаңар 3 деген баа аласыңар. Ошондуктан сабакта эң мыкты катышканга аракет кылгыла. Көп окусаң көптү билесиң дегендей, бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагынан китептер өлкөсүнө саякатка чыгабыз. Этиш деп эмнени айтабыз? Этиш деп заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирүүчү сөз түркүмү. Этиштер эмне кылды, эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болду, эмне болуп жатат деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мисалы, Айшакан сайма сайды, самолет бийик көтөрүлдү. Этиштин лексикалык белгиси заттын кыймыл-аракетин, ал-абалын билдирет. Морфологиялык белгиси жак жана чак боюнча өзгөрөт. Мисалы, кыргыз тилинде 3 жак бар: биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Ал эми 3 чак бар: учур чак, келер чак, өткөн чак. Синтаксистик кызматы: этиштер сүйлөмдө баяндооштук, бышыктооштук милдет аткарат. Менен жак жана сан боюнча ээрчишет. Мында биринчи жак болсо, баяндоош да биринчи жакка тиешелүү мүчөлөрдү улайт. Этиштер грамматикалык түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал этиш болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй этиш бир гана сөздөн, татаал этиш 2 же андан көп сөздөн түзүлөт. Мисалы, сайрайт, ырдады, тааныды, уктады жана башка ушул сыяктуу. Ал эми татаал этиштер жыгылып кете жаздады, бара жатат, окуп жатат жана башка ушул сыяктуу. Татаал этиштер өзүнчө жазылат, айрым учурларда бирге жазылат. Мисалы, бара жатат деген сөз кээ бир учурда баратат болуп жазылышы мүмкүн. Жазууда этиштин 2 түрү тең колдонулат. Алган билимибизди бышыктоо үчүн өз алдыбызча көнүгүү аткарабыз. Анда даяр болсок баштайбыз. 440 көнүгүү. Этиштерди тапкыла. Бул жерде текст берилген. Тексттеги этиш сөздөрдү силер өз алдыңарча таап жазасыңар. Мен силерге үлгү катары бир мисал келтирейин. Эмгекти сүйгөндү эл сүйөт. Эл эмне кылат? Сүйөт. Баяндооч. Ал эми ким? Эл. Бул сүйлөмдүн ээси. Эми 444 көнүгүүнү карайбыз. Мында боорукер бала деген текстти окуп, жөнөкөй этиштерди бир бөлөк, татаал этиштерди бир бөлөк көчүрөбүз. Мында дагы бир жолу эскертип кетейин. Жөнөкөй этиштер бир сөздөн, ал эми татаал этиштер 2 же андан ашык сөздөн түзүлөт. 445 көнүгүү. Мында бул жерде турган сүйлөмдөргө өз алдыңарча жөнөкөй жана татаал этиштерден сүйлөм түзөсүңөр. Ал эми жөнөкөй жана татаал этиштерге класстер түзөбүз. Ал эми кээ бирлерибиз каалоочулар Вендин диаграммасын түзсөк болот. Эми үйгө тапшырма. 141 беттен 446, 447 көнүгүүнү иштеп, эрежелерди эсте сактап калабыз. Ал эми калган тапшырмаларды
кайтарым байланышты биз EduPage'тен аткарабыз. Кийинки сабакта аманчылыкта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.